Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин тирүүлүк үчүн күрөшкөндөр жөнүндө ара аттуу тасманын биринчи бөлүгүн көргөнбүз. Бүгүн ошого улайлы көпчүлүктүн суранычы менен экинчи бөлүгүн өтөлү. Андыктан көрүүгө даярданып тасманын үнүн бийик көтөрүп, жайгашып олтуруп калган болсоңуз баштай берели. Дарыгерлердин айтымында оорунун көпчүлүгү туура эмес ой жүгүртүп капалануудан жана туура эмес тамактануудан пайда болот экен. Бирок биздин катталуучуларыбыз бул эки маселенин бирөөсүн чечип коюшту. Анткени алар ар дайым Санчо Бек каналындагы кызыктуу тасмаларды көрүп көңүлдөрү көтөрүлүп, ой жүгүртүүсү мыктыланып эргүү алып жатса керек. Экинчи маселе боюнча туура тамактануу жөнүндө сизге жардам көрсөтөм деген адамдар бар. Андыктан биз айта турган байланыш сандарды сөзсүз жазып алыңыз. Анткени тууганыбызга коңгуроо кылып буйрутма берсеңиз, жаратуучубуздун аты эскерилип адалдалып союлган ойдун тилин бышырып, өтө даамдуу жана пайдалуу абалда сизге салып жиберет. Андыктан кереметтүү кыргыз жеринин кайсы бурчунда болбоңуз эч коркпой буйрутма бере бериңиз. Болгону дарегиңизди эле так айтып койсоңуз ылдам экспресске салып көз ачып жумганча жеткирип берет. Тасманын башында Майк деген адам түшүнүксүз бир бөлмөдө ойгонот. Анын башына шиш темирлери бар капкан орнотулуп, оң көзүнөн болсо кан агып, жаракаты бар экен. Бир маал деле ал жердеги сыналгы жанып ичинен түрү суук куурчак сүйлөй баштап, сен буга чейин жашоонун маңызын билбей, тыңчыларга сөз жеткире ушакчы болуп иштедиң. Эми сенде тандоо бар, кааласаң ачкычты алып капканды чечип тирүү калсаң болот. Болбосо убакыт бүткөндөн кийин өлөсүн деп ачкычтын кайда экендигин айтса, ачкыч Майклдын жаракат алган оң көзүнүн ичинде экен. Анда кылмышкер убакыт башталды деген кезде Майкл бычакталып оң көзүн такыр кесе албай, убакыт бүткүчөңдү эрки жетпей жана капкан жабылып ошол жерде өлүп калат. Биз мындан соң Эрик Мэтьюс деген тыңчыны көрөбүз. Ал оорулук менен кармалып калган баласы Дэниелди убактылуу кармоочу жайдан чыгарып, аны менен урушуу ата менен баланын ортосунда мамиленин начар экендигин түшүнөбүз. Бир кезде Мэтьюсга кесиптеши Кэри коңгуроо кылып жумушка чакырат. Көрсө тартип сакчылар буга чейин өлгөн Майктын денесин табышыптыр. Анда Мэтьюс денени көрүп дароо эле Майклды таанып, бул адам мага маалыматтарды жеткирип берип турчу. Денесиндеги белгиге караганда бул ишти жанагы чогултуучу аттуу кылмышкер жасаган окшойт. Ушул кылмышкердин кылыктары чарчаттууга деп эле жанагы бөлмөнүн шыбын караган кезде ал жерге кылмышкер Мэтьюс сен абайлагын деп каарманыбыздын атын жазып коюптур. Бул сөз эми чындап каарманыбыздын тынчын ала баштайт. Анткени ал аялы менен дагы ажырашып баласы менен деле мамилеси оңолбой, анан дагы жумушунда эч бир кылмыштардын бетин ача албай жүргөн. Эми болсо чогулткуч кылмышкер анын атын жазып дагы бир түйшүк салды. Ошентип каармандарыбыз Майклдын өлүмүн изилдеп жатышып, анын мойнундагы капкандын кайда жасалгандыгын билип, Рик баш болгон атайын багыттагы жоокерлерди алып алышып ошол ишканага жөнөп кетишет. Көрсө чогултуучу кылмышкер дагы эле ошол жерде олтуруптур. Бирок жоокерлер кирип бара жатышып ал жердеги жасалган капкандарга түшүп, бирөөнүн буту сынып, экөө токко тартылып эсин жоготот. Кандай болбосун каармандарыбыз бул жолу кылмышкерге жетип, анын колуна кишен салышып, Мэтью анын жанына келип, биз сени көбүз дедик го, эми акыры жолуктук. Сен деле жөнөкөй эле адам экенсиң го деп кылмышкердин эки тарабын карашып, ал оорусунун айынан ар дайым дары ичип, анан дагы капельница менен жүргөндүгүн түшүнөбүз. Бирок чындыгында бардыгы мынчалык жөп-жөнөкөй эмес болчу. Чогултуучу кылмышкер бир кезде сөзүн баштап Мэтьюга кайрылып, сен биринчи сыналгыларды карагандагы ошол жакта маселени чечкениң. Бул жерден кеткенге шашылба десе, Мэтью барып ал жердеги сыналгыларды текшерип жатып, түз ободо видео байкоо жүрүп жаткандан көрүп ал жерден өзүнүн баласы Дэниелди көрөт. Анда Мэтью жини келип эле кыйкырынып, менин баламды кайда камап салдың? Мен сени азыр өлтүрөм десе, ортодогулар аларды бөлүштүрүп жатса, кылмышкер бир кезде сөз баштайт. Сен эртерээк маселени чечпесең, балаң башка адамдар менен бир жерде камалып олтурат. Убакыт бүткөндөн кийин ал жакка газ коюп берилет. Ошондо бөлмөдөгүлөрдүн бардыгы өлөт десе, каарманыбыз эмне кылышын билбей калат. Бул убакта адаттагыдай эле жанагы жерге камалып калган адамдар бири-бири менен сүйлөшүп, дүрбөлөңгө түшүп, ал жакка кантип келип калгандарын эстей алышпай чыгуунун жолун издешип, бири-бири менен сүйлөшүп жагдайды түшүнүүгө аракет кыла башташкан. Бир маал деле алардын арасында буга чейин эсин жоготуп жаткан кыз ойгонот. Ал тура калып эле эчтекени түшүнбөй эки жакты издей баштап, биз ушул жерде бул кыз жанагы тасманын биринчи бөлүгүндөгү тирүү калган Аманда экендигин түшүнөбүз. Көрсө аны бул жолу дагы оюнга кошуп салыптыр. Анда Аманда дагы бир жолу чогулткуч кылмышкердин колуна түшкөндүгүн түшүнүп, эки жакты издеп жатып эле үн жазуучу аппаратты табат. Аны иштеткен кезде кылмышкер силер бул жерден чыгып кетпесеңер өлүп каласыңар. Анткени убакыт өткөн сайын силер уулуу газ менен дем алып жатасыңар. Мен бекитип койгон дарыларды таап сайынбасаңар, газ силерди ичиңерден жок кылат. Ал дарылардын бири силердин жаныңарда турган сейфтин ичинде. Бул жерде бөлмөлөр көп, кана эми аракетиңерди кылгыла деп эле үн жазууну калтырыптыр. Анда башкалар эчтекени түшүнбөй Аманданы коркутуп, сен бул нерсени кайдан билесиң деп сураса, каарманыбыз ошондо гана мен буга чейин дагы бул кылмышкердин колуна түшкөнмүн деп айтып берет. Адамдардын арасынан бирөөсү ал жердеги кагаздын ичинен ачкычтап, кагазда бул ачкычты эшикке иштетпегиле дегенине карабай эшикти ачканга аракет кыла баштайт.
Анда тапанча иштеп кетип жанагы адамдын мээси чачырап жерге жатып калып, бул нерсени сыналгыдан түзөгөдө Мэтьюс дагы көрүп жаткан. Анда ал дароо эле кылмышкердин жанына келип, сен эмнени каалап жатасың? Максатың эмне десе кылмышкер ага жооп берип, сен мага убакыт беришиң керек. Бул бөлмөдө эки ооз эле калалы калганын чыгарып жибергениң. Сенде сөздөрүм бар десе Мэтьюс башкалар менен сүйлөшүп, ортодон кеңешип бир чечимге келишип макулдугун беришет. Бул убакта камалып отургандардын эшиги бир кезде эле ачылып кетти. Анда алар эчтекени түшүнбөй эле сыртка чыгып жөнөшүп, арасынан кыздардын бири ооруп кыйнала баштагандыгы байкалат. Ошентип алар бөлмөсүнөн чыкканы менен дагы деле имараттан сырткара чыга алышкан жок. Бул убакта кылмышкер Мэтьюсду жанына олтургузуп алып, эки ооз азыр бир оюн ойнойлу. Сен унчукпай олтурасың, мен болсо сүйлөймүн. Экөөбүз тааныш элекпиз. Менин атым Джон Крамер. Биринчи мага кичпейилдик кылып суу алып келип берип койчу деп чөйчөгүн берип, каарманыбыз макулдугун берип сууга жөнөйт. Бул убакта камалып олтургандардын бири эшикти талкалап, анын сырты темир менен уралгондугун түшүнүп, ал жерден чыгуунун жолун издешип, бири-бири менен баарлашып башташат. Анткени буга чейин үн жазууда силердин баардыгыңардын бири-бириңер менен байланышыңар бар. Аны тапсаңар чыгууңарга дагы оңой болот деп айтылган болчу. Бир кезде арасынан бир кыз жертөлөгө түшө турган эшикти ачып ал жака жөнөшүп, баардыгы биригип чолго түшкөн соң ал жакта бети канжалаган куурчак табышат. Анан дагы куурчакка бычак сайылып, ал жерде Оби деген ат жазылып туруптур. Биз ушул жерде адамдардын арасынан бирөөсүнүн аты Оби экендигин түшүнөбүз. Алар куурчактын колундагы үн жазуучу аппаратты иштетишип, кылмышкердин Обиге тиешелүү сөздөрүн угушат. Сен мага бул адамдарды кармаганга жардам бердиң, аныңа ыраазымын. Эми мен дагы сага ыраазычылык билдирип, бул отказандын ичине 2 дары таштаганмын. Анын бирөөсү сага, экинчисин каалаганыңа бер деп айтат. Бир кезде каармандарыбыздын арасынан бир кыз мурдагы күндөрүн эстей баштап, чындап эле алардын арасында жүргөн Оби ага кол салгандыгын түшүнөт. Анда бирөөсү ага жини келип бычакта калса, Оби коркмок турсун көзүн дагы ирмебей, эч нерседен коркпой эле мен айла жоктуктан бул нерсеге барганмын деп айтат. Ошентип ал бир кезде отказандын ичине кирип жөнөдү. Дарылардын бири шприц менен илинип турган кезде аны тарта коюп, отказандын эшиги жабылып, ичинен от күйө баштап, эшигин такыр эле ача албай коюшат. Ошентип Оби тирүүлөй өрттөнө баштап, каармандарыбыз экинчи тарабындагы терезесин сындырып, бирок Оби ал жактан чыга албай, дарыларды да алып чыкпай өрттөнүп өлүп кете берет. Бул убакта Джон менен Мэтьюс дагы деле сүйлөшүп олтурушкан. Анда Джон Мэтьюсга суроо салып, сен эмне үчүн балаңды куткарганга аракет кылып жатасың? Сен буга чейин балаңга жакшы деле мамиле кылчу эмес элең го. Акыркы жолу жолукканда катуу урушуп, көзүмө көрүнбөй жогол деп да айткансың. Азыр эми эмне өзгөрдү? Балаң өлүп калат деп коркуп жатасыңбы? Көрдүңбү, адамга өлүм коркунучу келгенде ал аябай өзгөрөт экен. Көрсө бул жашоонун кызыгы адам өлгөн күнүн билбегендигинде турат турбайбы? Эгер ал качан өлөрүн билгенде, анын ичкен суусунун дагы даамы жок болуп калмак. Мына мен так эле ошол нерседен өттүм. Ооруканага барсам, менде рак оорусу пайда болуп, жакында өлөрүмдү айтышты. Ошол күндөн баштап менин жашоомдун кызыгы кетип, бир күнү өзүмдү өзүм өлтүрүүнү чечип, бийик жаардан өзүмдү атайын унаам менен кулатып, бирок өлбөй калганмын. Мага аябай таң калыштуу болду. Рак оорусун көтөрө албаган денем кырсыкты көтөрүп өлбөй калганмын. Мен ошондон кийин өзүнүн жашоосун бактабагандарды сынап, адам затынын өлүм алдындагы ой жүгүртүүсүн текшерүүнү чечкенмин. Маселенин баардыгы ошондон башталды деп айтып берип жаткан кезде кадр алмашат. Биз бул убакта каармандарыбыздын бири-бири менен сүйлөшкөндүгүнөн, алардын дээрлик баардыгы түрмөгө олтуруп чыккандыгын түшүнөбүз. Анан да алар бир кезде дагы бир бөлмөнүн эшигин ачышып, ал жерден темир эшик көрүшүп, эшикте 3 мүнөттүк таймер башталгандыгын байкашат. Ага кошумча ал жерде дагы буга чейинкидей үн жазуучу аппарат бар экен. Үн жазуучу аппаратта кылмышкер каармандарыбыздын арасынан Ксавийге кайрылып, сен ушул убакка чейин баңгизат сатуу менен алек болуп келдиң. Канчалаган адамдар сенин айыңдан баңгизат сайынышып зыянга учурашты. Азыр бул эшиктеги таймер өчүп кала турган болсо, бул эшик экинчи ачылбай калат. Ошондуктан бөлмөдөгү чуңкурдан ачкычты таап ачышың керексе, каармандарыбыз бөлмөдөгү чуңкурду карашса, ал жерде толтура ийнелер менен шприцтер бар экен. Муну уккан Ксавий ал жака түшүштү дагы ойлонгон жок. Ал эчтекени ойлонбой эле Аманданы көтөрөт дагы ачкычты тапкыныңда эле чуңкурга ыргытып жиберет. Денесинин баардыгына ийне сайылган Аманда айласы жок ал жактан ачкыч издей баштап, кыйкырынып эле ийнелердин сайылганына карабай акыр аяк ачкычты табат. Бирок Ксавий эшикти ачканга жетишпей калды. Анткени 3 мүнөттүк таймердин убактысы бүтүп калган болчу. Анда жини келген Ксавий Аманданы сөгүп, батыраак тапсаң болбой беле? Силер менин жиниме тийип жатасыңар, мен силерден кетемин. Өзүмчө эле жалгыз куткарылам деп ал жерден басып кетип калат. Бул убакта тынчылар олтурган жерге компьютердеги инженерлер келет. Алардын максаты видео тасма кайда болуп жаткандыгын табыш керек болчу. Джон Крамер болсо Мэтьюсга, мен сенин кандай адам экендигиңди билемин. Сени бир кезде өтө күчтүү тыңчы деп билишчү, бирок чындыгында андай эмес да. Сен кылмышкерлерге толук далил таба албай, аларды жалган жалаа менен эле каматып салчу элең. Эми элестет, азыр сенин балаңдын айлана чөйрөсүндө жалаң сен камаган адамдар жүрөт. Алар Дэниел сенин балаң экендигин билип калса, аны эмне кылышат билесиңби? Аягы жаман болот го деп каарманыбызга эскертет. Бул убакта камалып олтургандардын алдары кетип, такыр дары таба алышпай, Ксавий алар биринчи ойгонгон бөлмөгө келип, ал жердеги сейфти көрөт. Буга чейинки үн жазууда сейфте дагы дары бар деп айтылган болчу. Анан дагы сейфти ачуу үчүн ар бириңердин башыңарда сандар бар деген сөздү эстеп, өлүп жаткан адамдын мойнунда жазылган санды көрөт. Ошондо гана Ксавий сейфти кантип ачууну түшүндү. Ал бир кезде ал жерге келген кара терилүү каарманыбыздын санын билейин деп аны менен мушташа баштап, башына сойыл менен бир чаап эле ошол жерде өлтүрүп салат.
Бул убакта башкалар дагы газга буланып кыйнала башташып, кыздардын бирөөсү ал жерде илинип турган сүрөттүн артынан башка сүрөт табат. Көрсө ал жерде Дэниел атасы менен түшкөн сүрөтү бар экен. Анда кыздар бардыгы бул киши бизди жалган жалаа менен түрмөгө камады эле. Бул сага ким болот десе, ал менин атам деп жооп берет. Ошол замат жерде жаткан кыз мындан ары чыдай албай деми кысылып өлүп калып, сүрөттү таап алган кыз Дэниел менен Амандага кайрылып, мен силерге ишенбеймин, мен эми өзүм эле кетемин деп кетип калат. Ксавье бул убакта бычагын көтөрүп алып башка каармандарыбызды издеп жөнөп, биринчи отко күйүп калган Обинин санын көрүп, андан соң деми кысылып калган кыздын дагы санын көрөт. Бул убакта Аманда менен Дэниел качып жөнөсө, Ксавье алардын артынан бычагы менен кубалап, видео байкоодон карап олтурган Мэтьюс такыр эле чыдабай калат. Ал тапанчасын алып жини келип барып Джонду уртугму кала баштап, сен азыр баламдын кайда экендигин айтпасаң мен сени өлтүрүп саламын. Өлгүң келбесе айтканың десе, ансыз деле ооруга чалдыккан Джон аябай кыйналып, мен бир гана сага айтамын, сен мен көрсөткөн баскычты басышың керек. Ошондо экөөбүздүн бул жерден кетип калганга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп баскычты басса, лифт түшүп кетет. Көрсө буга чейин Джон Крамер олтурган жер лифтте жайгашкан экен. Бул убакта кыздардын бири бөлмөнүн ичиндеги терезеде бекилип турган даарыны көрүп калып, дароо эле колун салып ал даарыны алганга аракет кыла баштайт. Бирок колду сала турган жери киргенге ыңгайлуу, бирок чыкканга такыр эле ыңгайсыз экен. Анткени темирлер уштуу болуп чыгара турган болсо колун кесип кетмек. Ал жерге жетип келген Ксавье жардам берүүнүн ордуна мойнундагы санын көрүп кайрадан кетип, сейф бар бөлмөдө бекинип олтурган эки каарманыбыздын эшигин ачуунун аракетин көрө баштайт. Куда мне ехать? Бул убакта Мэтьюс Джонду коркутуп баласын издеп жөнөгөн. Дэниел менен Аманда сейфтин алдында жертөлөгө түшө турган эшик бар экендигин байкашып, ал жакты ачып Ксавье киргичейинде качканга жетишишет. Бирок Ксавье болбой алардын артынан коолап келе берет. Бул убакта каарманыбыз дагы Джон айткан үйгө келип тапанчасын алып ал жакка кирип, дароо эле бөлмөлөрдү карап издеп жөнөгөн кезде атайын багыттагы жоокерлер дагы келип калат. Бирок эмнегедир үйгө бастырып кирген жоокерлерди Кэрри видео байкоодон көрө алган жок. Бул убакта Аманда менен Дэниел качып бара жатып бөлмөлөрдүн бирине киришип, жарыкты жандырып ал жердеги өлүп жаткан адамдарды көрүшүп, биз бул бөлмө тасманын биринчи бөлүгүндөгү бөлмө экендигин түшүнөбүз. Бир кезде эле Ксавье алардын артынан жетип келип калат. Анда Дэниел убакыттан пайдаланып ал жерде жаткан темир араны көрүп Ксавьенин мойнун кесе чаап, Ксавье көп кан жоготуп ал жерде өлүп калса, Дэниел өзү кылгандан өзү жүрөгү түшүп эле туруп калат. Бул убакта үйдү тинтип жаткан жоокерлер бөлмөлөрдүн биринен көптөгөн сыналгы жана видео магнитофон табышат. Көрсө буга чейин Мэтью көрүп жаткан нерселер болгону буга чейин жаздырылган видео тасмалар экен. Окуя буга чейин эле болуп, ал видео тасмага түшүрүлүп, кылмышкер аны видео магнитофондогу кассета аркылуу берип түз ободой кылып коюптур. Бир кезде Мэтьюс дагы жанагы жертөлөдөгү бөлмөгө жетип, бирок ал жактан өлгөн адамдардан башка эч кимди таппай, ваннада жаткан бирөөнүн колун көрөт. Бир кезде эле ал жактан чочконун бетхабын кийген адам чыгып, каарманыбызга укол сайып салды. Бул убакта сыналгыларды карап олтурган Кэрри убакыттын бүткөнүн көрүп, ал жерде сейф ачылып, ичинде олтурган Дэниелди көрөт. Ошентип арадан канча убакыт өттү белгисиз айтып, Мэтьюс ойгонсо буттары байланып калыптыр. Бир кезде ал жерде Аманда пайда болуп, биз окуяны башынан түшүнө баштайбыз. Көрсө Мэтьюс Аманданы дагы бир кезде жалган жалаа менен каматып салыптыр. Анда Аманда түрмөдө наркотик колдоно баштап чыккандан кийин жашоосунун мааниси кетип, бирок кылмышкердин колуна түшүп аман калгандан кийин кайрадан жашоосунун кызыгы келе баштайт. Ошондон кийин ал Джон Крамерди жакшы көрүп, аны өзүнүн аайы тутуп, бул жасалып жаткан иштеринин бардыгына жардам берип, өзү дагы кылмышкерге айланып, оюндун аягында экөө эле тирүү калган кезде Дэниелди да уктатып коюп, жанагы сейфке жеткирген болот. Анан дагы ал Мэтьюска, эми Джон өзү анын ордунда мен каламын, сен болсо менин эң биринчи сынай турган адамым болосуң деп, сен үчүн оюн бүттү деп туруп эшикти жаап салат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бирөөгө жалган жала жабуудан алыс бололу.